3 программа айтчы мындай. Мисалы, университетте окуп жүргөндөргө Германияга келем деген 3 программаны айтчы. Программа жок, бизде Кыргызстанда жок, же барбы? Кыргызстанда жок эсе да. Биз отурганда КамАЗ, Македон, бул ручник, бул эми коробкасы да. Тагы бир өзгөчөлүгү бул немистерде Кыргызстандагыдай болуп, ар кайсы бурчка жашынып, водительдерди жолдон тоскоол кылбайт да. Тили жок дагы, мисалы, бул биздин жүзүбүз болуп калды, документибиз болуп калды. Документиге жок, Германияга келген студенттер кыйналып жашаган күндөр болгон. Суббота, воскресенье күнү чоң машиналар жолго чыкканга болбойт да. Бул жакта Кыргызстандагы болсо жүрө бербейсиң, убак менен төлөйсүң. Эгер Төлөбөсөң, ал пеня туп, штрафтын үстүнө кошулуп берет баасы. Кыргызстандын правасы Германияда жарайбы? Азыркы учурда посольстводо дагы биздин сертификат аркылуу алып калган. Assalamu alaikum, Залкараман YouTube каналынын көрүүчүлөрү, силер менен кайрадан Залкар. Бүгүн силер менен Германиядагы дагы бир кыргыз мекендешибиз менен тааныштырабыз. Урматтуу достор, биздин мурунку Германияга кантип келсе болот деген видеону ушул жерден көрүп алсаңар болот. Жана бүгүн дагы ушул Германияга кантип келсе болот, жана кантип бул жакта окуп билим алса болот. Ошол тууралуу дагы бир кыргыз мекендешибиз менен маек алабыз. Андыктан Залкараман YouTube каналына бирге болуңуздар, каналга жазыла элек болсоңуздар жазылыңыздар, видеого лайк басабыз. Жана видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Анда эмесе баштадык. Урматтуу достор, жанагыда айткандай эле биздин дагы бир мекендешибиз менен интервью алабыз. Бизге макул болуп келип отурат. Билем, мурунку видеолордо силер биздин Германияда иштеген, мындайча айтканда трак айдаган кыргыз жарандары тууралуу дагы интервью алыла деген комментарий жазгансыңар. Кандай болот ошол тууралуу бүгүн деги эле Германияда бул жакта кандай эрежелер бар? Кыргызстандан туруп алып Германияга кантип водитель болуп иштесе болот, трак айдаса болот, жана кандай эрежелер бар? Ошол тууралуу бүгүн кенен сөз кылабыз. Бүгүн биздин коногубуз менен тааныштырып кетмекчимин. Өзүң жөнүндө кенен айтып берсең. Микрофон сенде. Assalamu alaikum. Саламатсыздар достор. Залкараман каналынын көрүүчүлөрү. Сага да рахмат. Ошентип бизде дагы бир аз интервью алып, Рахмат. мындайча айтканда кыргыздар бир-бирибизге жолугуп. Менин атым Каныбек Жолдошбеков десем болот. Мен өзүм Таластын кулуну болом. Бул жакта Германияга келгениме буюрса 1 жылга жакындап калды. Азыркы учурда мындайча айтканда биринчи окуу жылында окуп жатам. Мындайча айтканда Ausbildung профессиональный водитель. Мындайча айтканда Berufskraftfahrer немисчеси. Кыргызча, орусчасын айтканда профессиональный водитель. Азыркы учурда заман талап кылып жаткан кесип десем болот да. Анткени транспортту, мисалы, товарды жетиш үчүн водитель керек да. Мисалы, мурункудай азыр поезд менен же тиги менен жеткизгенге мүмкүнчүлүк же болсо каражат жагынан кыйын болуп калат. Ошондуктан баардык нерсенин өзүнүн профессиясы болоттан биз да ошо кызыкчылыгыбыз, ошо кызыгыбыз ошо водитель болгон экен. Азыркы учурда ошо кызыгыбызды улантып, өзүбүздүн кызыккан нерсебиз менен окуубузду баштаганбыз. Ошо буюрса жакшы окуу жылы болуп жатат. Азыркы учурда бизде окуубуз практика, окуу менен чогуу. Азыркы учурда бардык жерде, мисалы Кыргызстан дейли, Европа дейли, мисалы ошо өнүкүп жаткан эле Америка, Нью-Йорк штаттарында, Соединенный Штаттарында бардык жерде профессиональный водитель керек. Бардык ошол эле керек болгон, бизде ошо өзүбүздүн окуубузду улантыш үчүн ошо Кыргызстандан элдер сыяктуу эле Германияга биз дагы аракет кылып келгенбиз. Жакшы. Вот у нас КамАЗдар. Biraz КамАЗдардын айрамы болушат. Эми biraz коллегалар общий КамАЗдар бар болушкан. Сиздерге бир КамАЗдын ичин
Songwriterin, Models, DJen, also das volle Programm. Nervo heißen die beiden und spielen jetzt für uns ihr neues Set. Die Nervo. Жақсы, чындап эле водительдер керек. Кыргызстанда акыркы учурларда да тема болуп атат азырчы. Мына Бишкекте биздин водительдер жумуш таштап. Эми ал башка тема, бирок менден көбү сурашат. Кыргызстанда туруп алып, же Россиядан болсун, башка жактан көбү жазышат. Германияга кантип келсе болот? Мына ошол видеону көрүп аткан биздикилер, мисалы, жашы чектелүү, мисалы, кантип келсе болот, же болбосо мектепти жаңы эле бүткөн бирөө Германияга кантип келсе болот, ушул тууралуу. Кадам катары айтып. Негизи жакшы суроо болду. Ушундай эле азыркы учурда бүтүп жаткан студенттер же болбосо окуучулар, мисалы, мектепти бүтүп эле, мага да көп суроо болот. Ушу мектепти бүтүп эле келсек болобу, же обязательно студент статус керекпи, студент болуш керекпи Кыргызстанда. Мен өзүм бир аз тарыхын бир аз кайрыла кетсе, мен өзүм мисалы 9 базасы менен колледжге окуп, колледжден кийин анан кийин ошо окуп, ал колледжди бүтүп университетке жогорку билим университетке тапшыргам. Ошо университетте тапшырган учурда университеттин ушундай Германия жөнүндө жанагы сиздерге айтып жаткандай эле азыр программа көп дегенде, ошо программада угуп калгандай мен ошо Германия боюнча бир аз маалымат угуп калгам. Мисалы, кайсы программалар ошол? Мен мисалы лого деген азыркы учурда сельскохозяйственный программа менен келем. Лого менен. Ошо менен келип, мен 6 айдан практика кылып, 2 жолу келип кеткем. Ошо менен келип, мен уже Германияга болгон кызыгуум андан күчөп, анан кийин уже Ausbildung деген кийин программа угуп калдым. Ошону кадам таштап, ошо аракет кылып баштагам. Ausbildung дегенде бул Ausbildung бизде мындайча айтканда жарымы окуу, жарымы практика болуп эсептелет. Мисалы, азыркы программа жок, бизде Кыргызстанда жок, же барбы? Кыргызстанда жок эсе да. Бизде мисалы Кыргызстанда университетте окусаң бир багыт менен окуп кете бересиң да. Ал эми бул Германияда студенттерге дагы бир сон жеңилдик кылган. Мисалы, окуудагы, иш дагы бир багыт алып кетсең болот. Мисалы, ошол эле учурда окууну дагы, ишти да алып кетесиң. Ошол учурда бүткөндөн кийин, ошо кайсы жерде иштесең, ошо фирмада иштеп калсаң болот. Жакшы. Тил кайсыл деңгээлде болуш керек бул программа тапшырыш үчүн? Мен мисалы азыр эң алгач келет, мен практикага келген учурда тилим аябай ылдыйк уровенде болгон. Башталгыч уровенде болгон. Анан кийин улам 2 жолу келип кеткенден бир аз тилим өнүктүрүп, анан ошо окууга тапшырам дегенде уже средний уровень керек болуп калат. Ошо Ausbildung дегенде средний уровень керек болуп калат. Средний уровень дегенде мисалы A1, A2 A1, A2 бул нижний уровень да, башталгыч уровень. B1 болуш керек. B1 баштап уже Ausbildungга тапшыра берсе болот. Достор, урматтуу YouTube каналын көрүүчүлөрү, ушул уровеньдер бар. A1 бул, A1, A2 эң башталгыч немесин үйрөнүп атканда, B1 менен Ausbildungга тапшыра алабыз негизи. Ал B1 уровень язык менен, мисалы тил менен тапшыра алсак. Сертификат болуш керек. Эми азыркы учурда мисалы мен өзүм эмемде сертификат көп требует этилген эмес. Азыркы учурда бирок биздин отчап же болбосо посольство азыркы учурда биздин сертификатты требует этип атат. Анткени тили жоктары мисалы бул биздин жүзүбүз болуп калды, документибиз болуп калды. Документиге жок, Германияга келген студенттер кыйналып жашаган күндөр болгон. Ошондон азыркы учурда посольстводо дагы биздин тил аркылуу, сертификат аркылуу алып калган. Ушул посольство тууралуу да кошумча суроо. Мисалы, азыр чындыгында Германияга келем дегендер көп. Анан посольствого жазылыш үчүн да бир 3 ай мурун термин алыш керек, термин алыш керек ал жерге. Анан киргенден кийин сертификат сурап калды дейсиң. Анан собеседование да болуп атат, маектешүү.
ошол процесстерден өтпөй калып виза отказ алгандар да бар, а? Эми бардык нерсе мисалы бул деле жашоо болгон турмуш десек болот. Мисалы багыңа жараша, бардык жерде баг ойнойт. Пешенеңе жараша. Ошол эле учурда мисалы бардык процесстери бүтүп, мына колума виза алам деген учурда отказ болгон учурлар болгон. Мисалы тапшырып атканда эле отказ учурлар болгон. Ал өзүңдүн пешенеңе жараша мындайча айтканда. Же болбосо мындайча айтканда жанагы Германияга келип жаткан бетирип же хозяйство фирмага жараша болот да. Фирманын интереси күчтүү болсо, сендин интересиң күчтүү болсо, батыраак мүмкүнчүлүк көбүрөөк да. Мындайча айтканда Германияга келүүгө мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Ал фирма бул жакта туруп, сага керектүү документтерди Кыргызстанга жиберип турат. Эгер бир проблема болот, ошол визага тапшыруу учурунда. Ооба, азыркы учурда эми программа көп деп жана айтып кеткендей, азыркы учурда студенттерге жардам берген программалар көп да. Ташыргысаң программалардын башына тиет дегендей эле. Ар бир чекесине тандой эле азыр уже программа студенттерге бир канча жеңилдик болуп калды. Жакшылап эле кызыгуу болуп эле сураштырып эметсе, программа өздөрү жардам берет. Кайсы багытта, кайсы тармакта. 3 программа айтчы мындай. Мисалы университетте окуп жүргөндөргө Германияга келем деген 3 программаны айтчы. Кайсы программа? Мисалы эң алгачкы ирет, мисалы мектептен азыркы учурда келип жатканда эле эң биринчи бул Au-pair. Au-pair бул эң алгачкы тил өрөөнүн требует этет. Бул башталгыч өрөөн бул. Эми Германияга келип адаптация болуп, бир аз Германияны көрүп, Европаны көрүп, бул уже бир аз немецкий үй бүлө менен аралашып, анан кийин өздөрүн чечим кылышат. Анан кийинки эле өрөөн бул ошо дагы жеңилдеткен Ausbildung да. Ausbildung экинчи программа. Ausbildung менен келсе, Ausbildung жанагы эле айтып кеткендей, бул средний өрөөндөгү тилди требует этет. Ошол средний өрөөн менен келип, бул жака мен айтып кеткендей эле жарымы окуу, жарымы практика. Ошол эле бизде Кыргызстанда эле биз бир эле багытта кете бергендиктен, мисалы практикага көп маани бербейбиз. Ал эми немистерде эки багытта чогуу кеткендиктен иш жүзүндө дагы, окуу жүзүндө дагы адамга жакшы сиңире алат десем болот да, билимди. Ал эми азыркы учурда студенттерге эң жакшы болгон, мисалы кандай десем, 3 айлык маяна болот. 3 айлыкка кызыгып, 3 ай келип иштеп кеткен, мындайча айтканда ферien job. Келип 3 айлык иш десек болуп калат окшойт. Ага да программалар толтура, студенттер көп келип кетип жаткан. Ошол эле учурда студенттер келип 3 ай Германияда ар кайсы тарапта, ар кайсы багытта келип иштешип, өздөрүнүн эмесин бетип. Мисалы, ошол эле учурда мисалы Кыргызстандагы кылып жаткан эле жана фастфудтар, буякта деле ошондой фастфудтар келип иштешип кетет. Сельское хозяйственный чарбада мисалы, отелдерде мисалы. Сен да уш программаларга катышып көрдүңбү? Ооба, мен да катышып көргөм. Кайсысына? Ферien job менен келдиңби? Достор, ферien job бул 3 айга студент болсоңуз 3 айга келип иштеп кетүүчү программа. Волонтер. Мен ба студент болуп жүргөн кезде колледжди бүтүп, анан жогорку билимге тапшырган учурда ошо эң алгачкы өрөөн менен келгем, практика менен. Ошо жанагы айтып кеткен эл лого программасы менен келип 6 ай практика менен 2 жолу келип кеткем. Ошол учурда өзүм тилимди немистерге, Германияга немистер семьялар менен бир аз адаптация болуп, анан кийин жашоо болгон бир аз көз карашы, мындайча айтканда, канчалык лестницага чыккан сайын ошончо кызыга берет экенсиң да. Мисалы, артында эмне бар депчи, мисалы, бир тоон ачсаң, анын тоонун артында эмне болду экен деп, ошондой эле окууну да колоп кызыга берем. Мен ошо 6 айлык практика менен азыркы учурда мисалы Ausbildung кылып жатам десем болот да. Эң алгачкы кадам ошо 6 айлык практика болгон да. Анан кийин убакыт өтүп, мисалы, мен 3 айлыктагы ферien job кылып кеткем. Бул жакта мисалы отелде иштегем. Германияда бир отелде, 4-звездочный отелде иштегем. Ал жерде бул гастрономия болуп калат. Гастрономия тармагында көрөйүн деп, бир аз ал жакка да кызыкчым, ал жакты да көрдүм. Анан кийин азыркы учурда эң өзүмө эле кызыккан бул профессиональный водитель жагында.
Жақсы. Жақсы, урматтуу достор, өтө сонун пайдалуу маалыматтар айтылды. Чындыгында эгер кызыгып атсаңыз, төмөнкү айтып кеткен программалар менен ташуруп келсеңиз болот. Айрыкча бул программалар ошол мектепти бүткөн биздин абитуриенттерден баштап студенттер жана андан жогоркулар ушул программаларга тапшырсаңар болот. Салам достор, кайрадан улантабыз биздин интервьюбузду. Азыр Франкфуртка баратабыз, кыргыздар менен футбол ойногону. Мына ошол жолдо дагы Германиядагы дегеле ошол жол эрежелери, Кыргызстандын правасы жарайбы, жана башкалар тууралуу Каныбек айтып бермекчи. Эгер силерге да кызык болсо, ушул суроолорго жооп издейбиз. Кеттик. Каныбек, биринчи суроо, Кыргызстандын правасы Германияда жарайбы? Салам достор, да бир жолу кандайсыңар? Кыргызстан правасы бул жака келгенде, алгачкы келгенде 6 айга жарайт. 6 айдан кийин, анан кийин уже европейский праваны алганга туура келет да. Ошол учурда мисалы бул жакта праваны мисалы биздин жол менен окшош эле бул жакта азыркы учурда көрсөңүздөр болот. Мисалы бул уже Германиянын ремонт болуп атканда жолдору да, сол оң жакта жол ремонт болуп атат. Ошондой эле бул жакта автобандар 3 тармактуу болот. Азыр карасаңыздар 3 полоса болот. Автобан деген эмне? Автобан дегенде мындайча айтканда быстрый жолсу ылдамдыктагы жол болот да. Биздин кыргызча айтканда жанагы Бишкек көл багытындагы чоң жолду айтсак болот. Ошондой эле булар 3кө бөлүнөт. Ошо 3кө бөлүнгөндө эң биринчи оң жакта бөлүгүндө жана грузовой машиналар жүрөт. Жай ылдамдыктагы грузовой машиналар жүрөт. Ал эми калган 2 жолунда ар ким өзүнүн ылдамдыгы менен кете берет. Бул жакта ограничение жок. Ограничение жок дегенде кандай ар кайсы границалар болот, ограничениялар. Калган учурларда канча ылдамдык менен жүрсөң, өзүңүн машинаңдын көлөмүнө жараша ылдамдыкта жүрө берсең болот. Эми мисалы штраф болуп калат бул жерде. Кыргызстанда акыркы жылдарда ошол Бишкекте камералар орнотулган. Умный город да. Эгер штраф кылсаң, кайсы бир жерде эрежелер кылсаң, сага штраф жазылат. Германияда ошол процесс кандай? Мисалы, мен жогорку ылдамдыкта келе жатам, анан мындай жол эрежесин бузуп койсом, кандай штраф алыш мүмкүн? Бул штраф боюнча бардык эле жакта көрүп жаткандай азыр онлайн болуп калган. Бул бизде деле мисалы штрафка түшсө, үйгө почта аркылуу, кагаз аркылуу келет. Ошол аркылуу биз бияктан акчаны которуп, перевод кылып төлөп коебуз. Бул жакта деле ошондой түшкөн штрафыңды онлайн түрдө эле өзүңдүн штрафын көлөмүнө жараша төлөй берсең болот. Эч кандай айырмачылыгы жок болгондо бул жакта Кыргызстандагы болсо жүрө бербейсиң, убак менен төлөйсүң. Эгер төлөбөсөң, ал пеня туп штрафтын үстүнө кошулуп берет баасы. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бар, бул немистерде мындайча айтканда правада пункт деп айтылат. Ар бир адам мисалы 3 пункт алса, правасы блокировкага туруп калат да. Кадыр бир канча мүнөткө блокировкага туруп калат. Ошол 3 пунктту бул жактан водительдер, мындайча айтканда профессионал водительдер ошол 3 пункттан аябай мындай көзөмөл салыш керек, болбосо кылдаттык менен мамиле кылыш керек да. Бир пункт алдың уже бул төлөйсүң. Бир пунктту жоюш үчүн, жолсо өчүрүш үчүн кеминде эле 2,5 жыл убакыт керек да. Эстетсиз ошондо бир пункт алсаң, бир штраф, мисалы мындайча айтканда, азыр мисалы биз карасаңыздар жеңил машина менен кетип баратабыз. Бул жеңил машина мисалы ограничение 100 болсо, биз ал жерден 121 менен айдап кетсек, ал уже бир пункт болуп эсептелет да. Аны бир пункт өчүрүш үчүн 2,5 жыл убакытты биз өткөзүш керекпиз, ошол пункт өчүрүш үчүн. Кандай бир эми ошого профессионал водительдер аябай кылдаттык менен мамиле кылыш керекпиз да. Эми негизи ауыз билим тууралуу айтып кеттиң, келүү жолдорунда айтып кеттиң. Эми менде суроо, ушул ауыз билимде бул жакта Германияда жашап атканда финансовый деген бар, акчаң жок болсо бул жакта жашай албайсың. Ошондо силер кандай өзүңөр
камсыздайсыңар. Акча каяктан келет? Анан экинчи сурону айтып коеюн, мисалы ошол ауыз билим кылып атып, кошумча жумуш кылып иштесең болобу? Туура суроо болду. Негизи туура бардык жерде эле жашоону улатыш үчүн финансы бардык жерде эле финансы чечип коет да. Азыркы учурда бизде бул жана айтып кеткендей ауыз билим программасы бизде стипендия төлөйт. Стипендия төлөйт. Ошол мисалы окуу менен да кетип атсың, практика менен да кетесиң, ошол учурда стипендия аласың да. Азыркы учурда сен фирмаңа жараша стипендия түрлөрү, баалары ар кандай да. Мисалы бир канча бетириптер бар, мындай чаткан бир канча фирмалар бар. Ошо студенттерге же болсо атсупилдерге, ауыз билим кылып жаткан студенттерге жашаган жери бесплатно, мындай чаткан акысыз фирманын атынан, ал эми тамак ашын өздөрү сатып алып ичишет. Бул нерсе сен практика кылып жаткан фирманын көз каранды. Фирманын көз каранды. Орточо эсеп менен алганда мисалы 5 евродон 1000 еврого чейин болот. Ошол нерсе контрактта көрсөтүлөт. Контрактта көрсөтүлөт. Ошо эмени келип жатканда контрактты жакшылап окусаңыздар деле болот. Ошо контрактта көрсөтүлөт. Канча евро аласыздар, канча андай кандай үй жайы, мисалы кээ бир хозяйство, мисалы кээ бир фирмалар бар. Студенттер бардык, мисалы квартирасы, тамак ашы баардын өзүнөн болот. Фирма көбүрөөк суммада стипендия берет. Жакшы, өтө сонун. Ошол нерсе сенин тамак ашыңа, бул жакта жаткан жериңе, эки жакка чыкканыңа дагы эмне дагы бардыгына жетет акча кенен. Эми бардыгына жетет акча негизи. Мындай жүрөсүң да кенен эле бул жакта. Акча негизи карап көрсөк эч нерсеге жетпейт да. Акчага эч ким разы болбойт да. Канча болсо экен дей беребиз да. Негизи бардык нерсени үнөмдөп жашасаң жетет. Үнөмдөп дегени кандай? Кадимкидей эле оокат тамак аш жасап жейсиз. Өзүң мисалы үй ушундай эле үй шартта, Кыргызстандагыдай эле үй шартта тамак жасап жейбиз. Бул жакта жүрүп балдар повар деле болуп калышат, мисалы өздөрү тамак жасашып. Кыргызстанда тамак жасашпай. Ошондой эле мисалы кыргыздар чогулуп турат бат-бат. Кыргыздарга чогулуп футбол ойноп турат. Кыргыздардын өздөрүнүн мындай чакан концерт, мисалы же болбосо чогулушуулар болуп турат. Ошол жака барып келесиң. Бир аз нары бери базасың, гүлөй кетесиң. Сейилдеп келесиң. Жетет баары. Хорошо. Эмечи кошумча жумуш иштесе болобу? Мисалы, ауыз билимден сырткары. Мейли сен ошол фирмада практика кылып атасың, ал жакта жумасына 8 саатта, жумасына дейм да, күнүнө 8 саат кылдың. Жумасына дагы анын ичинде окууга барасың. Андан сырткары бош убактыңда кошумча жумушка кирип алып, дагы кошумча каражат табуу максатында иштесе болобу? Негизи бардыгыбыз эле ошол нерсе ойлонуп атат. Бизге кызык да, могу нерселергечи, дагы канча көбүнчө биздин досторго кызык болот, дагы кандай акча тапсам болот дегенчи. Эң биринчи эле суроо, мисалы, мага да көп ушу суроо туш болот. Мисалы, канча акча табасың? Канча табып Кыргызстанга канча салсаң болот дегенде. Бул жерде мисалы фирманын контрагына жазылган. Контрактта мисалы канча жазылса, мисалы мынча стипендия бөлүнөт, анан кийин сен мынча саат дагы дополнительный иштесең болот деп жазылат. Ошол эле жазылган саатта сен мисалы өзүң кызыкчылык менен фирма таап, мисалы башка жактарга кошумча иш алып барсаң болот. Мисалы тааныш эмелер, мисалы ушундай эле фастфудта иштешет, ошондой эле жана хозяйственный помогательный кошумча жумушка аракет кылып иштейт. Бирок студенттерге мисалы бул легалдуу түрдө? Контрактта жазылат. Контрактта сразу эле мисалы ар кимдин контракты ар кандай, жана айтып кеткендей фирмага жараша болот. Бу да ошо фирмалар, мисалы кээ фирмаларда так иштеген болбойт. Ошол эле бир эле фирмада иштейт, ошол эле учурда. Кээ бир фирмаларда бар, мисалы бир айда мынча саат иштесең болот, же болбосо бир күндө мынча саат дополнительный иштесең болот. Ошол фирмалардын эмесине жараша болот. Сон. Жакшы. Мисалы, Германияда водительдер, айдоочулар, алар айрыкча баягы оор жүк ташыган
машинанын айдоочулары. Ошолордун иштөө графиги кандай, кыргызстандыктардан кандай айырмачылыктары бар, кандай шарттар түзүлгөн дегелечи бул жерде. Себеби мен билишимче Европада билем, баягы бир эле Германияда эмес, башка өлкөлөргө дагы машина айдап барышат. Чегара границасы жок. Ушундай узак жолдо, ушу узак трассаларда жүргөндөр. Ошонун айырмачылыктарын айтып кетсең. Негизи туура жакшы суроо болду. Бул айырмачылык Кыргызстан менен салыштырып болбойт. Ортодо айырма чоң. Анткени Кыргызстанда мисалы кайсыл учурда айдаган келсе ошол учурда айдап кете бересиң. Бул жакта Германияда андай мүмкүнчүлүк жок да. Мындайча айтканда профессионалдуу водительдер эгер грузовой чоң машина айдап жүк ташуучу машина болсо, ал 4,5 саат айдап кеминде 15 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин пауза кылыш керек. Анан кийин дагы 4,5 саат айдаганга мүмкүнчүлүгү болот. Бир күндө алар рульда отурганы 9 саат болуп эсептелет. 9 сааттан көп айдаганга мүмкүнчүлүк болбойт, же болбосо штраф алат да. Ал эми как минимум 24 сааттын ичинде 11 саат эс алыш керек да. Калган сааттарында иштесе, мисалы 9 саат руль машина айдаса, же болбосо КамАЗ айдаса, же грузовой машина айдаса, ал эми калган 4 саатында иш кылып, 11 саатында эс алыш керек. Ошондой. Жумасына канча күн выходной болот, мисалы водительдерде? Жумасында канча саат иштеп туруп, анан плантып тургандан кийин канча саат выходной? Өзүңүздөр билгендей, немистер убакытка так келишет. Немистерде жакшы бир жери бул суббота, воскресенье күнү чоң машиналар жолго чыкканга болбойт да. Суббота, воскресенье күнү жолго чыкканга болбойт. Анткени ал учурда эс алышат водительдер. Ал выходной күндөрү, дем алыш күндөрү холодильник же болбосо жанагындай фрукты ташыган, же болбосо бензин жана ушундай дизель, бензин ташыган жүк ташуучу машиналар эле жолдо жүрөт да. Калган жүк ташуучу машиналардын баары, же болбосо жүк ташуучу грузовой машиналардын баардыгы эс алуу тыгынында отурушат. Ал эми кайра биринчи күн, же болбосо воскресенье күнү кечинде жолдорун дальше улантышат. Ал эми мисалы бул жакта уруксат берилген 2 жумада бир 10 саат айдасаң болот. Калган учурда мисалы 9 саат айдайсың, ал эми 2 жумада бир 10 саат айдаганга мүмкүнчүлүк бар. Түшүнүктүү. Так. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул немистерде Кыргызстандагы болуп, ар кайсы бурчка жашынып, мисалы водительдерди жолдон тоскоол кылбайт да. Анткени мисалы Кыргызстанда бир көрүнбөгөн жерге туруп эле водительдер ылдамдык жолдо кетип атса эле тосуп эметет. Бул жакта ар бир адам бири-бирине ишеничпай күч болгондуктан ылдамдыкты жоготушпайт. Мисалы 50 деген жерде, мисалы азыр бул жерде карасаңыздар, биз 50 деген жерде 50 менен кетип баратабыз да. Бул шаардын ичи, айылдын ичинде 50 менен айданга можно, ошо учурда биз 50 менен эле кетип баратабыз да. Максимум 50. Ал эми чыккандан кийин мисалы адан көбүрөөк айдап кетерсең болот. Ошон үчүн буларда ишени болгондуктан полиция же болбосо май кызматкерлери ар кайсы жерде жашынып турбайт. Мындай эле жөн эле патрульный рейд кылып эле жүрүшөт. Демек биздикинде жок мындай каймен учаша алып, болсо 20 сом чай ичип кой деп берип. Жок, бизде андай ал уже коррупция болуп калды. Андай бул жакта түшүнүк жок да, жок десе болот да. Андай эмени ошондой деңгээлге жетиш үчүн эмне кылыш керек? Биздикилерчи? Андай деңгээлге жетиш үчүн ар ким өзүнөн башташ керек дейт го. Ар бирөөсү өзүбүздөн башташ керекпиз да. Мисалы азыркы учурда профессиональный водительдер ал нерсени өзү сунуштайт да. Бир жака шашып аткан болуп, шашып кете берейин деп, мисалы мындайча айтканда чай пул ичип коюңуз деп акча беришет. Ал эми ошол нерсени канча шашалган күндө деле мисалы өзүнүн эмеси менен, границасы менен же болбосо өзүнүн ылдамдыгы менен айдаса, болжол менен 10-15 мүнөткө кечирээк келет. Бирок өзүнүн сак саламатта же болбосо эч кандай штраф же болбосо эч кандай расход жок эле барат да.
Ал эми Кыргызстанда болсо биз убакытты туура пайдалана албайбыз. Кечирээк чыгып алабыз, анан кийин ылдамдык менен жолдо кетебиз. Анан аста майы кызматкерлери тозот, анан биз шашаттык эле деп чөнтөгүбүздө болгон акчабызды сунуп беребиз да. Ошонун натыйжасында жол кырсыктар да болот. Ошонун натыйжасында ошо кечирээк убакытты туура пайдаланбастан жол кырсыктары да көп болот. Түшүнүктүү. Достор, ушун менен бүгүнкү интервьюбуз аягына чыкты. Бүгүнкү интервью силерге жакты деп ойлойм. Эгер жакса, лайктан баскыла, жакпаса дизлайктан баскыла, жана сылууңар болсо ошо комментарий калтыргыла. Баарыңарды күтөбүз. Рахмат сага. Ишиңе ийгилик, ден соолукта бол. Сага да рахмат, ушинтип келип интервью алып. Колдон келген жардамыбызды бердик, бизде болгон нерсени айттык. Кандай өзүңдөн дегенде. Сага да ийгилик, ушинтип келген маалымат жеткизип, ошо элдерге да бир аз болсо да маалымат берип Хорошо. Достор, Каныбектин Instagram калтырып коюм, ушунча сурооңар болсо калтырып койгула. Чао.